Алдыдагы шайлоолорго Ата журт партиясы катышпайт. Камчыбек Ташиев билдирүү таратты. Бишкектеги жаңы Ош базары эмдиги жылы бүтөт. Ошто коопсуз шаар долбоору иштей баштады. Ата журт партиясы жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышпайт. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев социалдык тармактагы баракчасына жазды. Ал 17 ноябрда жерлерге өтө турган жергиликтүү кеңештерге депутат болом деген талапкерлер Ата журт партиясы менен катышабыз деген пикирлерин билдирип жатышканына байланыштуу коомчулукка кайрылуу жасады. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарга белгилүү болгондой президенттин жарлыгы менен 17 ноябрь күнү өлкө боюнча жергиликтүү кеңештерге шайлоо болгону турат. Мага жеткен маалыматтар боюнча жерлерде депутат болом деген талапкерлер Ата журт партиясы менен катышабыз деген пикирлерин билдирип жатышыптыр. Айрым жерлерде лидерликти жана тизмеде биринчиликти талашкандар болуп жатат экен. Арасында көпчүлүгү баягы эле илгертен бери бийликте тургандардын партиясы менен депутат болуп келип жүргөн жүздөр. Урматтуу мекендештер, Ата журт партиясын түптөгөндөрдүн сап башында турган адам катары айтам. Ата журт партиясы 17 ноябрдагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышпайт. Эмне үчүн мындай чечимге келдим? Ата журт партиясы аталганда эле менин ысымым менен байланыштырышат. Ошондуктан мен мамлекеттик кызматта отуруп алып партияны бул шайлоого катыштырсам туура эмес болуп калат. Керек болсо 2026 жылкы парламенттик шайлоого дагы катыштырбаймын. Албетте сиздер тараптан анда эмне үчүн 2021 жылы парламенттик шайлоого катыштырдыңыз деген суроо болот. Чынымды айтсам, ал убакта чырм эткенге убакыт жок. Иш менен алек болуп жүрүп, шайлоого деле көңүл бурган эмесмин. Партиянын мүчөлөрү келип, Камчыбек Кыдыршаевич, уруксаат берсеңиз Ата журт партиясы менен парламенттик шайлоого катышалы деп сурангандарынан мейлиңер деп уруксаат берип койгон элем. Эми мындан ары Ата журт партиясы шайлоолорго катышпайт. Ошондуктан урматтуу Ата журт партиясынын мүчөлөрү жана тарапташтары, сөзсүз эле Ата журт партиясы менен депутат болуп келишиңер милдет эмес. Өзүңүздөр каалаган, көңүлүңүздөргө жаккан, эл үчүн күйүп бышып иштеп бергенге даяр болгон партиялар менен шайлоого катышыңыздар. Кайсы партия менен шайланып келсеңер дагы эл үчүн иштеп берериңерге терең ишенем. Мени туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Бийликте туруп бардык аймактар боюнча партиясын өткөрүп келип алды деген сөздөн алыс болуш үчүн ушундай кадамга бардым. Бир да партияга же кандидатка болушпайбыз жана башка мамлекеттик кызматкерлердин жардам берүүсүнө жол бербейбиз. Ал эми урматтуу эл журт, кандай гана шайлоолор болбосун жаңылбай тандоону унутпаңыздар. Сиздер шайлаган депутаттар 5 жыл бою сиздердин өзүңүздөрдүн тагдырыңыздарды чечишет. Ошондуктан ар бир талапкер боюнча жет өлчөп биргесиңиздер. Коррупцияга жана криминалдык чөйрөгө тиешеси жок талапкерлерди тандаңыздар. Добушуңуздарды сатпаңыздар. Саткан адам да, сатып алган адам да жоопко тартыларын унутпаңыздар. Мындан ары Кыргызстанда кандай гана шайлоолор болбосун таза өтүш керек. Аны сиздер менен биригип баарыбыз камсыз кылалы. Мамлекетибиздин башчысы Садыр Нуркожоевич экөөбүз таза шайлоо, таза коом, таза мамлекет курсак деген кыялыбыз бар. Жана ошол кыялыбызды орнотуп, күчтүү, таза, бакубат Кыргызстаныбызды бекемдейбиз. Ата журт партиябыз мамлекетибизге кандай кызмат кылганы тарых барактарында жазылып калат. 1 май райондук соту Азимбек Бекназаровду 2 ноябрга чейин, ал эми мурдагы вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиев 4 ноябрга чейин камакка алынды. Бул тууралуу 1 май райондук соту кабыл алган чечимде айтылат. Маалыматка ылайык, сот тергөөчүнүн өтүнүчүн канааттандырган. Бекназаров 12 сентябрда 2010 жылдагы апрель окуяларында банк ячейкаларынан жана өкмөт үйүнөн акча каражаттарды уурдоо жана коротуу фактысы боюнча кылмыш ишинин алкагында УКМК тарабынан кармалган. Дүйшөнбек Зилалиев УКМК тарабынан кармалганы 13 сентябрда кабарланган. Аны менен кошо геология жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик агенттигинин мурдагы директору Мелис Сатыбеков да кармалган. Ошол эле күнү УКМК төрагасы кен байлыктардын лицензиясын бири-бирине сатып, чырмалышкан мафия болуп кеткенин айтып, алтын казууга берилген 23 лицензия кайтарылганын билдирген. Бишкектеги жаңы Ош базардын курулушу кызуу жүрүүдө. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Анда мамлекет башчысы келерки жылдан баштап соодагерлер бардык шарттары бар базарда иштерин айтты. Кудай буюрса, келерки жылдан баштап соодагерлерибиз жабык, заманбап, бардык шарттары бар базардын ичинде 4 мезгил бою жылуу жумшак соода кыла башташат, деди президент. Ошондой эле Садыр Жапаров бир катар видеолорду дагы тиркеген. Видеолордо көрүнүп тургандай, базардын курулушуна жерди даярдоо иштери жүрүп жатат. Белгилей кетсек, жаңы Ош базар Борбор каланын түндүк тарабына салынууда.
Бишкектин четиндеги Орок айылында жайгашкан жаңы футбол стадионунун курулушу дагы кызуу жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасына видеолорду жүктөгөн. Видеодо стадиондо көрүүчүлөр отура турган орундуктар даярдалып жатканын көрүүгө болот. Долбоорго ылайык жаңы стадиондун жалпы аянты болжол менен 109 000 чарчы метрге жетет. Анда ачык жана жабык VIP орундар, комментаторлор менен журналисттер үчүн 200 орун даярдалган. Ошондой эле долбоордо 1,5 миң унаа жана 100 автобус токтотуучу жай бар. Мындан тышкары бир катар соода жайлары, эс алуу зоналары болот. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров 2023 жылдын 30 августунда Орок айылында жаңы стадиондун курулушуна капсула салган. Крим төбөл Женго кайманаты бар Кадыр Досонов менен тыгыз байланышта болгон жаран кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдирет. 54 жаштагы жаран Ош шаарынын жана Ош облусунун ишкерлеринин кыймылсыз мүлк объектилерин мыйзамсыз тартып алган. Физикалык зомбулук көрсөтүү жана өмүрүнөн ажыратуу менен коркутуп, Кара Суу районунун Шарк айылында жайгашкан пахта заводун, Кашкар Кыштак айылындагы трактордук гаражды, май чыгаруучу цехты жана теплицаны мыйзамсыз ээлеп алган. Аталган жаран УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бүгүн Ош шаарында коопсуз шаар долбоору толугу менен иштей баштады. Атайын аппараттар жол эрежесин бузуу фактыларын автоматтык түрдө сүрөткө, видеого тартып алып, айып пул салынат. Кесилиштерге орнотулган камера айдоочу ылдамдыкты ашырганда, маршруттук унаалар жүрүүчү тилкеге жеңил унаа кирген учурда жана башка ушул сыяктуу жол эрежесин сактабаган учурда тартып алынат. Эреже бузгандарга карата 1 айдын ичинде айып пулдар расмий түрдө салынып, билдирмелер айдоочулардын дарегине жөнөтүлөт. Учурда өлкө аймагында этке болгон баа турукташа баштады. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу ветеринардык кызматы өз учурунда ыкчам чараларды алып барып, анын жыйынтыгында базарларда эттин дүң баасы турукташып жатат. Белгилей кетсек, акыркы күндөрү базар соода түйүндөрүндө эттин баасы жогорулай баштагандыгы байкалган.